Дамирбек Калмаматов Чымбай участкасында токойчу кызматында эмгектенет. Жаш баладай бапестеп көчөт өстүрүү өзгөчө эмгекти талап кылат. Түйшүгү түмөн жумушка жардамчы катары үй бүлөсү, жакын туугандары да жардамга келишет. Антпесек чарбанын иши татаал, токой жалпы элдик жумуш дейт Кармановыз. Көчөттөрдүн 20дан ашыгыраак түрү бар. А бизде мына эл тяншанда коет 2018-жылы эгилген. Биз көчөттөрдү бул эмени көчөттөн эгебиз, шконка кылыпчы. Жазында эгебиз. Быйыл 2023-жылы жаз айында мына Брабантта коет азыр. Наркысы. Брабант деген жаңы көчөт экен, ошо туя Брабант деп эместен болот. Ошону алып келбектик. Өзгөн токой чарбасы Өзгөн районундагы жалгыз токой чарба уникалдуулугу жаңгак жана Туркестан ак чечек токою. Питомниктерде өстүрүлгөн көчөттөргө быйылкы жылда айыл өкмөттөрдүн талабы былтыркы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп болду. Жазгы көчөттөрдөн эле чарба быйыл 2 миллионго жакын киреше табышкан. Бизде лесостройство жүрдү, токой жайгаштыруу иштери. Алардын маалыматтарын алганда бүгүнкү күнгө бизге ал материал колубузга тиелек, бирок предварительно биз алып эсептегенибизде азыр биздин Өзгөн токой чарбасынын токою 50%ден ашты. Где-то 24 000 гектарга жакындап калды токой баскан аян. Бул негизинен ушу табигый калыптануудан келип чыкты. Токойду коргоо, сактоо жана өзгөчө эмгекти талап кылат. Бул багытта атайын иш программа бар. Кызматкерлер жашыл ааламды коргоо аракетинде өрт коопсуздугунун жана мыйзамсыз отун кыюуну болтурбоо аракеттерин көрүшүүдө. Бизде токойду кыюу мыйзамы биринчиден, анан экинчиден өрт коопсуздугу. Эң негизгиси токойду коргоо менен өрт коопсуздугу бирдей болот да биздечи. Анан өрт коопсуздугуна биз биринчи көңүл бурганыбыз эми Кудай сактасын. Бул өрт коопсуздугу тилсиз жоо деп коет биринчиден. Анан кийин биз бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Президент Садыр Жапаров белгилеген Жашыл мурас улуттук программасы өз натыйжасын берүүдө. Токой аянттары кеңейип, жашылдана баштады. Токой экосистемасын жакшыртуу максатында бул программа өз натыйжасын берип баштады дейт Өзгөн токой чарбасынын директору Ысманалы Акматбеков. Быйылкы жылы ушул Жашыл мурас президенттик улуттук долбоордун негизинде Өзгөн районунда, жалпы районда, Өзгөн районунда, бир районда бир жалгыз Өзгөн токой чарбасы бар да. Негизинен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, администрация менен сүйлөшүлүп, айыл өкмөттөрдүн бардыгы быйыл ушул өздөрү келишип бизден көчөттөрдү алды. Биздин специалисттер барып, эгишип жардам берип, ушул күндө бир сыйра карап келишти. Айыл чарба министрлигине караштуу Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги Токой фондунун жерлеринде чарбанын жумушун натыйжалуу жүргүзүүдө. Токой аймактарына жакын жашаган калктын социалдык турмуш деңгээлин жогорулатуу максатында иш аракет айтарлык. Талабына ылайыктуу көчөттөрдү биз даярдай баштадык. Көбүрөөк мындай. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР. Акчасы да жөндүүрөөк.